камсыздандыруу стажын толук мүмкүнчүлүк берилген. Анткени бизде баягы бала менен отуруп калып же ар кандай себептер менен иштебей калган убактары болсо, жарандарыбызга толук мүмкүнчүлүк берилген. Бул ошол орточо айлык акынын 10%дан кем эмес өлчөмүндө ыктыярдуу түрдө төлөсө болот. Бул келечекте пенсияга укук берет. Анткени төгүмдөр жеке камсыздандыруу эсебиңиздерге түшөт, төккөн акчаңыздар. Ошону менен сиздер стажыңызды толуктап, анан пенсияга чыкканга укук ала аласыздар. Анткени бизде армияда служба кылып, кийин иштебей калып, ар кандай себептер менен жеке ишкерлик кылып жүрүп, төгүмдөрдү төкпөй калсаңыздар, жанагындай жогоруда айтылган шартта төксөңүздөр болот. Пенсияңыздардын камсыздандыруу эсебин толукташ үчүн мурунку өтүп кеткен мезгил үчүн дагы стажды калыбына келтирүү каралган. Ал жерде 10% эмес, 8% пенсиялык фондко гана төгөсүздөр. Ошондо сиздерге ал ар бир төккөн айыңыздар ар бир ай болуп стажга эсепке алынат дагы, жалпылап келгенде пенсияга укук берет. Ал эми курал боюнча пенсияга чыгуунун дагы бир шарты 12 айдан кем эмес ошо камсыздандыруу төгүмдөрү жеке эсебиңиздерде болуш керек деген шарт бар. Анткени биз былтыр камсыздандыруу стажынын талабын азайтканбыз. Мурда 20 жыл аялдарга, 25 жыл эркектерге талап кылынса, былтыр июль айынан баштап бул көрсөткүч 5 жылды түзөт. Быйылкы жылдын аягына чейин, андан кийин 6 жыл, анан 2 жыл сайын ушинтип кошулуп отуруп 45 жылдан баштап 20 жыл талап кылынган стажга жеткизебиз деп атабыз. Азырынча минималдык талап кылынган стаж 5 жылды гана түзөт. Ошондуктан өз укугуңуздарды дайыма пайдаланганга билиңиздер. Жана ошол эле учурда социалдык камсыздандыруу боюнча милдеттердин дагы аткарылышын көзөмөлгө алыңыздар. Анткени камсыздандыруу стаж болбосо, тилекке каршы социалдык фонд пенсия менен камсыздай албай калат. Мындай учурда социалдык камсыздоо министрлиги аркылуу жөлөк пулдар гана чегерилип калышы мүмкүн.